بسم الله الرحمن الرحيم. Балдарды тарбиялоодогу негизги кадамдардан шейх Солих Фаузан хафизахуллах биринчи эле ислахун нафс деген адам өзүн тарбиялоо, өзүн оңдоо. Экинчиден жакшы жар тандоо. Баланы тарбиялоодон эң башаттан башталып келет. Балдарыңарды төрөлгөнчө оңдогула дегенде кантип оңдойбуз деген. Атанын белинен оңолот. Атанын жүргөн кеси, үйлөнгөнгө чейин эле ошодогу кулк мүнөздөр, жүрүм туруму баардыгы балага таасирин берет. Атасы болобу, апасы болобу деп аларды эскергенбиз, сөз кылганбыз. Экинчи кадам эне тандоо. Ушуга эркектер өтө кылдаттык менен шашпай, кеңешип, сурап, тактап жар тандоо боюнча. Ошондой эле аялдар дагы. Бул уят эмес. Аялдар дагы эр тандашы, издеши, атасы аркылуу, агасы аркылуу сураштыруу, же баланча ушундай жакшылык менен таанылган болсо, өзүн сунуштоо. Хадиже энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга өзүн сунуштагандай эле. Ал өзүнүн бактысына, келечегине болгон умтулуусу. Үчүнчүдөн үйлөнгөн күнүндө эркек адамдын дуа кылуусу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келгендеги сунна дагы. Жана жыныстык катнашка барганда дагы шайтандан сактанып, Аллахтын атын эскерип, ошол дуадан кайдыгерде капилетте болбосу. Эгерде боюна бүтүп кала турган болсо, зикир айтыла турган болсо, шайтандан бала сакталат. Табиятына таасир берет деп эскергенбиз. Шайтан толугу менен азырып кое албайт, бирок ага үстөмдүк кыла албайт. Төртүнчүдөн эненин боюнда жүргөн кезде ошол эне өзгөчө көңүл буруу. Адеп ахлагын оңдоо, жакшы амалдарды кылуу, көп зикир, көп дуада, жакшы абалда жүрүү, ачууланбашы, жаман нерселерди укпашы, ызы-чуу конфликттерден алыс болуусу, ошонун баардыгы балага таасирин берет. Төрөлгөн укса. Ата сужуду шукр, Аллах Тааламга сажда шүкүрүн кылышы. Бул дагы сүннөт амалдардан. Кайсы бир жакшылыкта, неематта пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү аркаласа, чогуу болсо, сөз ал нерседе береке болот. Ал эми балада береке болсо, бул ата-эненин кубанычы. Берекелүү бала кайдимки жамгыр сыяктуу, кайсыл жерге түшсө, ал жерди көгөрткөндөй эле бала берекелүү болсо, каякта жүрбөсүн, жакшылыкта жүрөт. Кийин Аллах Тааламдын сөздөрүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерин укканда жүрөгүнөн таасир алат. Мына ушул берекелүү. Бешинчи кадам. Кыздарга өзгөчө көңүл буруу. Ошонун артыкчылыгы исламда. 3 кызы бар адамдардын абалы, 2 кызы бар адамдардын 1 кызы болсо деле ошону чырайлуу, жакшы тарбиялап чыгарган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен бейиште бул ортоңку кол менен сөмөйдөй жакындыкта болушу. Себеби кыздар булар келечектеги энелер, ушулар эң биринчи мектеп, эне менен наристелер көп болот. Ошон үчүн буларга тарбия берүүдө жакшы көңүл буруш керек. Артыкчылыгы чоң. Жанагы адашкан түшүнүк, бала гана менин урпагым, ал эми кыздар болсо, ал башка бирөөнүн урпагын көбөйтөт. Мисалы, Имам Бухари, Имам Муслим, канча деген алымдар бар. Ошол алымдардын түз жолуна түшүшүнө, ошондой алым болушуна энелери себепкер болгон. Эненин үстүндө ким турду? Ал ата-энеси бар. Мындай чыкканда тайне тайтас. Анан баягы баладан келген небере болсо жакын тутуп, кыздан келген небере болсо аны өгөйрөк туткан, бул бүт жахилия. Исламдан кабары жок адамдардын түшүнүгү. Эгер кызыңызга туура жакшы таалим тарбия берсеңиз, ал эртең ал кыздан чыккан кимге тийбесин жакшы адамга тийип, небере аалым боло турган болсо, жакшы жолдо жүргөн болсо, соо бара берет чоң ата, чоң апа, тайне тайталарга. Алтынчыдан, бала төрөлгөндөн кийин оң кулагына азан, сол кулагына икомат айтышы. Эң биринчи бала бул дүйнөдө Аллахтын улуктугун угуп, жана көөлүк келмени кулагында жаңырышы. Мунун да таасирлерин эскердик өткөн сабактарыбызда. 7-чи кадам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүнөн суннату тахник, финикти, эгер финик болбосо бал болуп таттуу бир нерседен майдалап тилине даам берүү. Мунун да ажайып таасирлери бар дейт. Эң эле жогору деген пайдасы, зыянын биз билбесек дагы, кандай пайдасы бар билбесек де, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө эч жакта зыян жок. Бүт жакшылык пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчүүдө. Бүт жамандык пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнөн оолак болууда.
Ошон үчүн Аллах Тааламдын жазып койгон мыйзамында пайгамбарларды жиберүүдө эч бир пайгамбар болгон эмес үммөтүнө жакшылыкты жеткизбеген. Эч бир пайгамбар болгон эмес үммөтүнө жамандык нерседен эскертпеген дейт. Бул пайгамбар саллаллаху жана пайгамбарлардын адаттарынан. Ошон үчүн сүннөт амалдарга кичинекей, чоң маани берилбейт, бул жөнөкөй деп айтылбайт. Ар бир нерсесинде чоң жакшылык бар. Күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху тамак ичип атканда бир адамды көрүп, оң колуң менен же десе, жей албайм деген. Ал киши маани бербей, текеберлик менен айтканда, оң кол менен жей ала турган мүмкүнчүлүгү болсо да, анан пайгамбар саллаллаху жей албай калгыр деген да. Мындай жей албай эгерде чен текебелеп айткан пайгамбар саллаллаху билип, заматта ошол адамдын колу шал болгон. Пайгамбар саллаллаху сүннөтүнө текебер болуу. Бул дүйнөдөгү эле ал азабы, ал акыреттеги болгончу. 8-ден балдарга жакшы ат коюу деп, чырайлуу ат жана күния деп коет, жакшы лакап менен атоо. Кыз болсо деле баланчанын энеси, бала болсо деле баланчанын атасы деп. Мунун дагы ажайып таасирлери бар. Мына ушуларга токтолгонбуз буга чейинки балдарды тарбиялоодогу кадамдар же тепкичтер. Хидаятка түшө турган жолдор, ата-эне жасай турган себеп амалдар. Бүгүн 9-суна келдик. 9-су ал-акыйка. Балага 2 кой, кызга 1 кой. 7-чи күнүндө союш керек. Же 7-чи күндө мүмкүнчүлүгү болбосо 14-чү күнүндө, же 21-чи күндө. Эгер анда мүмкүнчүлүгү болбосо, кайсы күн болсо дагы сой берет. Бирок ушу 21 күн аралыгында мүмкүнчүлүгү болсо, анда ушул күндөрү сойсо туура болот. 7-чи күнү, 14-чү же 21-чи. 7-чи күндө мүмкүнчүлүгү союп, анан ошол күндө чачын алып, чачынын көлөмүндөй күмүштүн баасы менен өлчөп садака берүү. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сой хадистеринде куллу гулам рахина би акыйкатихи, ар бир төрөлгөн наристе бул акыйкасына байланган деген хадис бар. Хадистин түшүндүрмөсүндө алымдар байланган, туткунда деген мааниси эмне десе, имам Ахмад рахимахуллах сөзүндө айтат: аннаху ин мата тифлан ва лам юак анху лам яшфа фи валидей. Кайсы бир наристе төрөлүп, ага акыйка берилбей калса, ал ата-энесине шапаат кыла албайт дейт. Катададан келген: аннаху юхраму шафаатаху ли валидейн. Ата-энесине шапаат кыла албайт, же болбосо ата-энеси баласына шапаат кыла албайт. Ошундай акыйка бербегендердин абалы ушундай. Жана пайдаларынан бала солих болуп өсүшүнө дагы таасири бар. Себеби адам акыйка койду сойгондо Аллах Тааламга жакындап, жана курбанчылык сойгондой эле өкүмдү алат. Шайтандын торунан алыстайт малды союу менен. Эгерде бала наристе балагатка жетпей өлүп кете турган болсо, биз билебиз жаш алдейлер бейиште абалы кандай экен. Жаш наристелер боюнча хадистер келет. Ата-энесине шапаат кылат. Бейишке алмай кирмейинче тынбайт. Көз жумуп канча деген наристелер өтүп кетип атат бул дүйнөдөн. Эгерде аларга акыйка берилбей кала турган болсо, алар дагы ата-энесине шапаат кыла албайт. Ошол байланган, акыйкасына байланган дегенди ушундай түшүнүктөр менен түшүнүк берет алымдар. Кимде ким мен 7-чи күн бере албадым, 14-үндө бере албадым, 21-инде бере албадым, кийин деле бере албадым, азыр деле бере элекмин дегендер болсо, кечи жок. Мен ата-энем мага берген, бербегенин да билбейм деген адамдар болсо, өзүнө дагы акыйка берсе болот. Ал акыйканын кантип берет? Койду союп, бир бөлүгүн өзү жеп, бир бөлүгүн туугандарга, бир бөлүгүн кадимки жана курбанчылык сойгондой эле өкүмдөгүдөй таркатып салат. Кедейге багалдарга. Ошондо ниет кылып, Аллах Тааламдан дуа кылып, алымдар айтат, бул акыйка союу менен балага ажайып таасирлери бар. Жана Аллах Тааламга болгон ушул берген неаматына шүгүрчүлүк бар. Курбанчылык кылып, акчасын кедей балдарга берип, ошондой эле союлган малдын эптери эч кимге сатылбаш керек. Териси болобу, ич агарын болобу, башы болобу, бардыгы таркатылыш керек. Бир бөлүгү жээлип, бир бөлүгү туугандарга берилип, ошондо да кедей балдарына, анан калганын алыскы кедей балдарга таркатып салуу. Курбанчылыктын өкүмдөй дегени ошол кой келгенде, койду тапканда сынык, чолок, оорулуу же көз сокур же кулагы кесилген ошондойлор болбош керек деген сөз. Жакшы абалда сатпаш керек тери перисин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям да бул неберелүү болгондо
Хасанга өзү койсойгон. Бул нерседен пайда чоң ата, чоң эне, тайне, тайталары деле акыйкасын кылып койсо болот. Ошол деле өтө берет. Акыйкасын кылып, анан Фатима энебизге айтып атат: "Эй Фатима, баланын чачын алгын, чачынын салмагындай күмүштүн баасы менен өлчөп садака берген" деп. Бул акыйка боюнча кайдыгер болбой, бала чоңоюп калат, 4кө чыгып калды, 5кө, 10го чыгып калды, мен балам не кылам дегендер бар, кечи жок. Анан кечи жок экен деп мүмкүнчүлүгү бар адамдар деле жүрө бербесин. 10-кадам бул эмгискен абал. Эне эмгискенде колдон келишинче аракет кылыш керек. Искусственный сүттөр бар го азыр ушундай. Ошолордон алыс болууга. Эне эмгизип жүргөн кезде дагы жакшы абалда жүрүш керек, жана боюнда жүргөн абалдай. Ачууланбастан, кайгырбай, себеби ошолор дагы терс таасирин берет дейт алымдар. 2 жыл эмгизет. Аллах Таалам Куранда айткандай: "Вал валидату юрди'на ауладахунна хавлейн камилейн лиман арада ютиммар радаа". Энелер 2 жыл эмгизет балдарын толук деп келет Бакара сүрөсү 333-аят. Ошондой толук эмгискен болсо, бала энеге жакын болот, мээримдүү болот. Көкүрөгүн алып эмгизген кезде ата эне дуа окуп, зикир кылып, жакшы абалда жүрсө, сүт менен кошо бул аяттар, хадистер, дуалар, зикирлер дагы таасирлүү болот балага. Коюп үйдө ушак менен сүйлөшүп, ачууланып эмгизип аткан болсо, мунун баардыгы терс таасирин берет балага. Бул эмгизүү энеге да пайдасы бар, балага да пайдасы бар. Керек болсо ороз айында дагы энеге уруксат берген. Бала сүттөн кур калбасын, энеге зыян болбосун, балага зыян болбосун деп ороз айында дагы оозун ачып эмгизет. Шейх Фаузан хафизахулла ушул жерден мындай дейт: кээ бир балдардын чоңойгондо ата энелерге мээрими аз, мерес болгонун бирден бир себептеринен касратул укук фи хадал аср, ата энелерге ак болушунун себептеринен ушул эмгискенде дагы табигый эмгиспестен жанандай искусственный сүттөрдүн бергени да себеп. Себеби мээрим төгүлбөйт, терс таасирлери бар дейт. Бул далил кайдан? Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда дагы пайгамбар алейхиссалату вассалам тыйган. Күйөөсүнүн уруксаты жок, аял башка бир аялга же жакын эле эмгизе берген болбойт. Аны билиш керек, ал кандай аял, акыл эси ордундабы, жакшы адамбы ал аял. Эгерде ал аял ачуулуу бир начар аял боло турган болсо, эмгискенден тыйган. Мисалы акмак аялдардан деп келет хадистер. Тустарда хамко, акмак аялдарга эмгиспегиле деп. Себеби дегенде ошонун сүтүнөн таасир берет. Начар аялдарга лианна радаа та'сиран фит таба, баланын калыптанышына, табиятына эмгизүү таасир берет аябай. Алымдар айтат, кимде ким начар аялдарга эмгискен боло турган болсо, баласы да начар болот. Адеп ахлагы бузулат. Ошол нерсе сиңет, тууралат. Оман ниртада бахи мин бахима кана балидан кал бахима. Кичинекей кезинде ким малдын сүтүн бере берген болсо, ошо малдай болуп калат. فكيف بأصحاب الحليب الصناعي الذي لا يدري مصدره ولا من صنعه. Ушундай жөн эле бир акылсызраак же бир адеп ахлагы начар аялдарга эмгизсе, ошонун таасири балага өтүп атса, бүгүнкү күндө искусственный сүттөр деген ал кимдин колунда жасалды, эмнеден жасалды, каяктан жасалды, бул кандай болот? Аялдар да билиш керек, өздөрүн алдын алып, уруш жаңжалдардан, ар кандай адамды кайгыра турган нерселерден. Себеби ошол дагы терс таасирин берип, сүт азайып кетишине себепкер болот экен. Болгону 2 жыл эмгизет. Балаңыздын келечеги. 11-кадам бул дуа. Өтө көңүл буруш керек туугандар. Өткөнкү сабактарда баягы кириш сөзүндө айтпадык белек. Алымдардан сураганда ушул мен балдарымды жакшы болушсун десе, 3 эле сөз менен айтыңызчы десе, 3 эле кадам бериңиз, мен ошону бекем жармашайын, мен балдарым ыймандуу болуш. Ошонун бири дегенде алдындар дуа деп айтышат. Себеби жакшылык Аллахтын колунда, жүрөктөр Аллахтын манжаларында, каалагандай оодарат. Ата эне дайым дуада жүрүш керек балага. Кээ бир алымдар намазында узак окугандыгында, ошо балам жакшы болсо экен деп саждасында аттахият салаватты айткандан кийин салам бергенге чейинки дуаларын эскерип, же түндүн акыркы бөлүгүндө дуа кабыл боло турган учурларда дагы балдарга дуа кылууда унутпаш керек. Кыска дуа кылсаңыз да аягында балдарыңызга сөзсүз дуа кылыңыз. Ата эненин дуасы эң бат кабыл боло турган дуа балдар үчүн. Канча деген пайгамбарлардын дуалары келет балдарын айтып. Аллахтын солих бенделеринин дуаларынан эскерген Аллах Таалам Куранда. Пайгамбарлардын дуаларын эскерген. Роббана хаблана мин азважина ва зурриятина куррата аюн ва жаална лил муттакина имама. О Роббибиз бизге берген аялдардан
жакшы муун бер, жакшы балдар бер. Биздин көзүбүз кубана турган жана такыбаларга башчы кыл деп. Пайгамбарлардын атасы болгон Ибрахим алейхисаламдын дуасы: "Важнубни ва бания ан набудал аснам". Адашуудан мени да сакта, балдарымды да сакта деп атат. Буттарга сыйынып калуудан мени сакта жана балдарым сакта деп. Кээ бирлер өзүмө деп эле сурана берет. Сөзсүз өзүмө, балдарыма, мусулмандарга деп дуа кылыңыз. Бул жерде мына ширктен сакта деди, балдарымды да сакта деди Ибрахим алейхисалам. Кийинки дуасын караңыздар. Робби ичални муқимас салати ва мин зуррияти. О Роббим, мени дейт биринчи, жана балдарымды аста бекем кыла көр. Намаз окугандардан кыла көр. Закариян дуасы: Робби хабли мин ладунка зурриятан таййиба. О Роббим, мага белек кылчы өзүңөн жакшы бир урпакты. Иннака самиуд дуа, сен дуаларды угуучусуң. Кала Робби аузи'ни ан ашкура ни'матака аллати ан'амта алейя ва аля валидайя. О Роббим, мага сага шүгүр кылууга жардам берген, сенин берген неаматтарыңа, мага жана ата-энеме жана солих амалдарды кылууга сени ыраазы кылып, ва аслих ли фи зуррияти, жана менин урпактарымды оңдой көр. Өзүң тарбия бергин деген сөз да, аслих деген сөз оңдогун деген сөз. Аллах Таалам. Аллах Таалам тарбиялайт негизи. Аллахтын колунда. Биз жана жогоруда айтып аткан тепкичтер бул себептер. Адам себептерин жасаш керек. Канча деген пайгамбарлардын дуалары келген Куранда. Бул жөн эле эмес. Пайгамбарлар Аллахтан жалып жалбарып сурап атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да өзүнүн неберелери Хасан, Хусейнди көргөндө көтөрүп дайыма айтып жүрчү эле ушул дуасын. О идукума би калиматиллахи тама. Мен силерди Аллах Тааламдын толук сөздөрү менен Аллах Таалам сакташын сураймын. Мин кулли шайтанин вахам, ар бир шайтандан, көздөн, о мин кулли айнин лама, жана көз тийүүдөн. Ушинтип суранып жүргөн. Ушул дуанда жаттап алып балдарыңызга айтып жүрүңүздөр көтөргөндө. Тилекке каршы көпчүлүк аялдар, аталар жакшы дуаларын айтып жүрүүдөн ордуна ачууланган кезде аларга дуа турмак терс дуа кылышат аларга дейт. Каршы дуа. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Бул Муслимде келген сохих хадис. Ла тадуу аля анфусикум. Өзүңөр каршы дуа кылбагыла. Жанагы кээ бир дуа кылат, ушул күндү көрбөй эле калсам болмок, өлүп эле калсам болмок, жер мени жутуп эле кетсе болмок. Канча деген адам кээде өзүнө бир бале сөздөрдү сүйлөйт. Бул дуа да ушундай болсом деген кимден сурап атасыз муну? Өлүп калсам болмок деп. Өзүңөр каршы дуа кылбагыла. Вала тадуу аля ауладикум. Балдарыңарга да каршы дуа кылбагыла. Көп адамдар кээ ойлошу мүмкүн, каршы дуа кылуу деген колду көтөрүп алып, о Аллах мушу баламды өлтүр, ушу баламды жанын алып кет деп дуа кылмак беле. Жок, бул жерде мен ачуу келгенде адам жерге кирип өлүп калып, мен маани берген жокмун деген менен ал оостон чыккан сөзсүз дуа ал балалар болгон. Ошон үчүн абайлаш керек. Ачууланганда, балдар бир нерсе тоң моюндук кылып укпай калганда, ата-эненин оосунан жакшы сөз чыгыш керек. Эгерде силер ушундай убакытка дал туш болуп кала турган болсоң, Аллах Таалам сөз жооп берет ага дейт. Башка бир хадистерде бар, бале тилге байланган деп. Тилден чыкты болду, мен унутуп койдум эмес, анын сөзсүз асары бар келечекте. Кесир сөз деп кыргызда айтат го. Окам мен инсанин да али ауладихи. Канча деген адамдар бар, балдарына жакшы дуа кылышат. Түндүн акыркы бөлүгүндө, таң аткан кезде, намаздардын артында, саждада, мына ушул бул дуалардын ажайып таасирлери бар балдарына дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан Аби Умама деген радиаллаху анху сураган. О Аллахтын элчиси, кайсыл дуа эң угумдуу, Аллахка жакын, кайсыл учурда? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Жауфул лейлил ахир", түндүн акыркы бөлүгүндө деп. Жана намаздардын артында деген. Артында деп ушу намаздын артында жана ат-тахият салават айтканда, салам бергенге чейинки убакыттарда айтат алымдар. Жана саждада акробу ма якуну абд мин роббихи ва хуа сажид фа актиру дуа. Адам баласы Аллахка эң жакын болуп турган учуру сажда учуру. Ошол кезде дуаны көп айткыла. Жакында эле бир фатва окуп калдым. Шейх Ибн Бас жаңылбасам. Ошодон бир аял сурап атат. Я шейх, мен күнөөкөр боломбу, кандай? Жакында бир окуя болду. Ушу балам бир аз тентек эле, ар айтам, бер айтам болбойт. Жашабагыр, жерге киргир, өлүп калгыр деген сөздөрдүн бирин айтып жүрүптүр да. Ачуулан анан ага маани бербей эле туугандарына кетип калгам дейт. Келсем балам өлүп калыптыр дейт. Ушу келгенде эле жанагы сөзүм кулагыма жаңырып турду дейт. Айткан сөзүм. Ага чейин маани бербей эле айткам, бирок ошо баламдын өлгөнүн көрүп, ошо сөздөрүм кулагыма жаңырып.
Анан шейх ошого насаат берип атат. Айрыкча ата энелер балдарга укпаса дагы дайыма жакшы батаңар менен, жакшы сөзүңөр менен ушкула дейт. Аллах тааланын насиби менен бир жолу бир шейхке кызмат кылып жардам берип калдым. Ошонун үй бүлөсүн көрдүм, балдарын көрдүм. Анан булар кандай экен деп. Ошол балдары кээде бир укпай калгандарын көрүп, анан ачууланган кезинде кандай эмне деген сөздөрдү айтат деп карасам, алар ачуу келип кеткенде Алла яхдик дейт экен. Аллах таалам сени түз жолго салып калгыр. Аллах таалам сага ыйманың бекемдеп калгыр деп ошентип ушушат экен да. Ушканда да ачуу келгенде ушу сөздөр чыгат экен. Алла яхдик деген Аллах таалам сени түз жолго салса экен деген сөз менен. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолу, исламдын тарбиясы бул. Шейх Фаузан сөзүнүн аягында бул тепкичте эскерттир. Отахари ата эне дагы жөнөкөй эле сөздөр менен айта бербей, ихлас менен кайсыл учурда дуа кабыл болот, ошондой кезде айтканга адат кылып үйрөнсүн дейт. Амба кээ бирлер бар, дежурный сөздөрүн айтып эле элдин көзүнчө жаттап алган дуалары бар. Ушул жашка келип калып, бир мындай бир оозуңда жашынакай дуасы жокпу деп айтабы деп жаттап алган адамдар болот. Элдин көзүнчө уйку аштырып айтып, ой, сундук дуаларды билет экен бул деп. Андай учурда эмес, дуа деген ушул жума күнүндө, сапарда, орозодо ооз ачканда, жамгыр жааганда, саждада турганда, намаздын аягында, түндүн акыркы бөлүгүндө, ушундай учурларда адам жалгыз калганда. Балама мен сага дуа кылып атам ай деп айтпай эле, жана ошондой эле ата эненин дуасы кабыл болуш үчүн сөз арам нерседен алыс болушу, арам кийимдерден алыс болушу, жана дуадан тоскоолдук боло турган нерседен сак болуш керек. Аллах таалам бизди амал кылгандардан, ээрчигендерден кылсын. Урпактарыбызды, балдарыбызды келечекте ыймандуу, ынсаптуу, адеп ахлактуу муундардан болсун. Жакшылыкты билип ээрчип, жамандыкты билип таштап, солих адамдардан кылууга насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.